Бүгүн 23 августта Бишкек шаарына караштуу Октябрь райондук сотунда Кыргызстандагы биринчи инвестициялык трейдинг компаниясынын сот отуруму болуп өттү. Маалым болгондой, аталган компаниянын негиздөөчүсү Айнур Бекежанова казак жараны жана ал 2021-жылы Кыргызстанга келип беттеген компания ачкан. Компанияга аспайыз менен үй салабыз деген карапайым кыргыз жарандары $1800 $20,000 чейин акча салышкан. 2022-жылдын март айында компаниянын негиздөөчүсү Айнур Бекежанова алдамчылыкка шектелип камакка алынган. Биздин кайрылганыбыздын себеби ошо компанияга киргенбиз, Мойдомго. Ошо май айда компаниянын жетекчиси, ошо компанияда иштечү. Ошол эме кылган, ошол аркылуу киргенбиз. Анан мен кирип айттым, бул ишеничтүү элеби десек, ооба бул аябай ишеничтүү, аябай жакшы. Мына аласың буйрса, элдин баары эле алып атпайбы деп ошентип аябай ишендиришти да. Анан не коянда мейли анда деп мен уже эме болуп калды. Мен айттым, период төлөп кое берейин, анда 6 ай тыккан десем мейли деди. Канча миңдик үй аласың деди, $35,000 дедим. Десем, ладно, анда төлөп кой, ошо период төлөп кой. Уже эме Мойдомдун уже эмеси бүтүп атат деди. Анан кийинкисине жетишпей каласың. Бул кайра 1 жылдан кийин кайра ачылат деди. Анан макул дедим, анда 6 ай тыккан бердим. Анда бөлүп төрдүм да. $1,800. $1,800 бердим. Анан ал май айда айтып калды, дагы $650 калды деди. Мейли анда кичине чогултайын деп анан мартта келдим. Келсем уже жабык. Анан чалып айттым. Май эже эмне жокко бул жак жабыкка десем, азыр коюп тур, бул жакта ушундай ызы чуу болуп атат. Тигине уже эмеге алып кетишти деди. Эмнеге биз үй алабыз деп аябай эме кылып атпадык беле десем, эми ушундай болуп калды, бирок болот ал, үй деле болот, эме деле болот деп аябай ишендирди. Макул дедим. Мен өзүм инвалид балам бар, үйдө отурат, ал 28-де баламчы. Инвалид болуп, эпилепсиясы бар, ишке кетем мен. Келгиче переживать этесиң да, эмне болду, кулап калдыбы депчи. Ушинтип аябай эме кылса карабайсыңар, биз ыйлап ушинтип атат. Берсин бизге, ошо акчабызды кайрып берсин. Биз кечке колубузду сууга салып иштейбиз. Пилик кылып. Ошол мен да ошо эмелерге кайрылып кетем. Урматтуу Нуркожоевич, биздин акчабызды кайрып берсинби ошо. Элдерди ыйлатпасын, мындай элдердичи канча адамдар ушинтип ыйлап жүрөт. Мен анда инвалид балам багам деп ушинтип жүрөм мен. Квартирага төлөйм тем эле. Ошо биз суранабыз, ушу элдерди ыйлатпай акчабызды беришсин, ошо кайрылып кетем ошолорго. Ыйлабайын десем да ыйлатып атышат. Канча ай болду мында? 5 ай, 3 ай деди. Постоянно чалсам, ооба болот, мына күтө тургула болот дейт май эжечи. Кана эми күткөн мына 5 ай болуп атат уже. Же акчабыздан дайын жок. Берсин ошо акчабызды, биз кечке ысыкта, суукта калып, колубузду сууга салып, пилингде иштейбиз. Элге окшоп мынтип столдо отурбайбыз. Биз бул эже да мына жакшы келип калганбы. Ошо урматтуу Нуркожоевичке, ошо жогорку кеңештерге да кайрылабыз. Ушундай элдерди ыйлатпай берсин акчабызды. Буларга жыргап отурушат бияктачы. Ошол кайрыларым мен. Первый инвестиционный компания Казакстандан келген. Ошол келген компанияга 2021-жылы ошо жай айында бул компания келип иштеп баштаган. Биз ушул компанияга ишенип, жеке эле жалгыз мен эмес, мен артына дагы саналуу көп кишилер бар. Ошол кишилердин баары ушул компанияга алданып калдык. Биздин көздөгөнүбүз, себебибиз, максатыбыз ушул салган акчаларыбызды кайра кайтарып алыш керек болуп атат. Ноябрь айында акчаларыбызды салып бергенбиз. Апрель айында ошо тамды аласыңар деп убадаларын беришкен. Азыр апрель айы эмес, уже сентябрь айы болду. Уже күз айы болуп калды. Тилекке каршы ошо соттордон эч кандай кажет жок болуп атат азыр. Биздин ушул кайрылып жаткан себеби ушунча элдин көйгөйүн чечип бересиңер деп үмүттөнүп отурабыз. Эң аз эле биз салган акчабыз $2,000 мен салдым жалгыз. Андан көбү уже $20,000 чейин бар. Ошол акчаларыбызды кайтарып ала албай атабыз. Соттон эч кандай кажет жок. Соттон сотко улам сайын отложка болуп атат. Биринчиден бул Казакстандын жараны
Айнур Бекежанова деген азыркы учурда Октябрьский сотто биякта отурат. Сотко келгенде вопрос берсек эч кандай үн сөз сүйлөбөйт. Айнур Бекежанованын айткан себеби силердин Кыргыздын мыйзамы такыр иштебейт эч качан. Мен керек болсо силердин сотуңарды мен прокуроруңарды сатып алам деп ушундай сөздөр чыкты бул жерден. Жолдошум экөөбүз капкачан эле ойлонуп, аракет кылып бир квартира алып берип коелук деп ойлонуп жүргөнбүз. Анан эми телевидениядан булар сүйлөп атканда, информация берип атканда өзүлөрүнүн фирма жөнүндө ачылды деп. Первая инвестиционная трейдинговая компания деп. Анан биз да ойлондук, ошондой туура болсо, алар ошол биздин сурообузду чечип берсе кандай жакшы болот эле деп. Анан тим эле өзүбүз да бекер барган жокпуз. Барып ошол жетекчиси менен Айнура деген Бекежанова ошон менен сүйлөшүп, кандайсыңар, каяктан келдиңер, документтериңер кандай, адвокат менен сүйлөшүп, юрист менен сүйлөшүп, алар да түшүндүрүп айтып берип атышты. Документтер баары туура экен, көрсөтүп беришти. Анан өзүбүз да ошол аялга суроо бердик. Эми мына биз акчабызды берип коюп, азыр болсо карыз алып атабыз. Карыз алып алып, атайын келдик, силер кичине бизге жардам бересиңер, биздин балабыз, неберелерибиз үйлүү болуп калышсын деп. Анан артыңардан чуркап жүрүп калбайбызбы, урушуп кетпейбизби, жаман болбойбузбу, мамиле бузулуп калбайбы силер менен. Анан булар да айтып калышты, ачык эле айтып атты, эми биз да ачык айталык, мына биз атайын келдик. Кыргызстандыктарга жардам берелик, момундай кылалык, мындай кылалык деп. Бирок өзүлөрүнүн сөзү баары афера экен. Канча кишилер алданып, канча моральный жагынан отуруп калгандар көп болуп атат да. Ошон үчүн бул аялды болсо, Айнура Бекежанованы акыркы акчаны береби, бербейби, бирок закону боюнча соттош керек. Түрмөгө отуруш керек ал. Договор түшкөн, Шарапат эже деген түшкөн мага. Сен боло берет деген, ата-энем катыштыгы жок эле. Ата-энем айылда болгон үчүн мындай сен баары 18ке чыгасың да деген, чыкпай койбойсуң, чыгасың деген мен договор менен мага эме алган. Сен тамга тура бер деген $3150. Биринчи $1750 салгам. Ар ай сайын $350 5 ай салдым. 5 ай салдым, 6 ай салганда уже 6 айда там алышым керек эле да. Уже там ала албай калдым да. 5 ай салдым. 5 ай салгандан кийин эле бул компания жабылып кетти да. Анан кийин $1400 салгам. $1400 салгам, ал дагы тамга салгам. $350 120 миң сом ушундай тегерек салгам да. Андан кийин бул жака биринчи апам $2000 салган, общий эсептегенде $5150 салганбыз. Анан бул жактан несовершеннолетний болгон үчүн мени сен 18ке чыгасың, чыкпай койбойсуң деп Шарапат эже деген ошол сотрудник. Шарапат эже менен договор түшкөн. Мен азыр пенсиядамын. Жалгыз балам бар 17де. Үйүм жок. Анан ошо үйдүн эмеге кооперативге берет деп уккан үчүн үйгө бергенге Мая менен тааныштым. Мая келип, Мая айтты, бизде ушундай үй берилип атат Мойдомго. Жанагы 6 айдан кийин акча салынгандан кийин 6 айдан кийин очередь жетип үй алсаңыз болот, анан анын акчасын 10 жылга бөлүп коет деди. Анан кийин ошо биз макул болуп Мойдомго барып акчабызды 6 ай салдык. 6 айдан кийин же очереди да жок, же өзүнүн компаниясы да жок, эчтеге иштелбейт. 6 айында уже салайын деп барсак, ой салбагыла, биздин Айнура Бекежанова соттолуп атат. Ушундай качып кетип аткан жерден кармап алдык. Эми же акчадан да жок, үйдөн жок, сотко келип, ошо акчаңарды алып эметкенге жардам бергиле деди да. Канча салдыңыз?
Мен $1800 салдым да. Жалпы. Жалпысында $1800 салынды. Анан кейін мен айтарым, ошо жардам берсе бизгече ушул акчабызды алып, мына мен азыр пенсиядамын. Жалгыз балам 17-де. Мынаки жардам берген эч ким жок. Ошо бир аргаш жерде квартирада жашайбыз, ошо квартира алып алайык дедик эле. Ошол анан мо алданбай ошо биздин акчабызды төлөп берсе, мо Айнура Бекежанова. Бүгүнкү өткөн сот отурумунда бир нече жабырлануучу суракка алынып, башка жабырлануучулардын келбегенине байланыштуу сот 30 августка жылдырылды. Аталган иш боюнча прокурор менен жактоочудан иштин жүрүшү тууралуу сураганыбызда жооп берүүдөн баш тартышты.